Азыркы шартта облустун экономикасы, мал чарбасы жана дыйканчылык менен гана чектелбестен өнөр жайы жана башка тармактар өнүккөн аймакка айлануусу зарыл. Ирригация системасын масштабтуу оңдоо жана алмаштыруу үчүн ири өлчөмдөгү каражат керек экен. Аны жергиликтүү бюджеттин эсебинен ишке ашыруу мүмкүн эмес. Жергиликтүү бюджетте акчасы жок. Мамлекеттин камкордугу жана колдоосу алдында бул көйгөй чечилет, Кудай буйрса. Жетим тоого, жаңгыз, жан жаныбарлардан бугу марал бизде гана калган. Башка жерде жок. Мына ушул күнгө мына Ысык көлдө бар экен илгери, бирок азыр бугу марал жер деген жерди биз ушу карыз үчүн иштетебиз десек, анда чын дилибизден биз бул нерсеге кичине мындай эмерек болуп атат, элдин баары кыжалат болуп атат. Сөз кылып, ушак кылып, калп маалыматтар таратып атпайбы? Кытайга берип салыптыр, анан Кытайда экен лицензиясы деп. Жок. 100% өзүбүздүн колубузда турат. Мурункулардын катасын кайталап 70-30, анан 50-49, 51-49 дебестен 100% өзүбүз иштетишибиз керек. Күндөн күнгө ошо бийликке адамдардын ишеничи кетүүдө. Ошондуктан биз сизден суранабыз. Ошол ишениктерди кайтып бериңиз. Макул. Үмүт, тилек сизде калды. Макул, туура айтасыз. Сизде ушу кайрылууну берип коеюнчу, байке суранам. Балдардан берип жибериңиз. Жок, балдардан берип жибериңиз, мага алып келип берет. Өзү берип коеюнчу. Кое берип койгула. Кое берип койгула, алып келсин. Будущий президент только Садыр. Сенден башканы биз көрбөйбүз. Бизден акыркы үмүтүбүз сенсиң. Ушул менин жашыма өтүп жашап, ак жолтой, ак түштүү болуп, Кудай буйрса тактыга отурасың. Эмгекчи эли жалпы сизди колдойт президент болосуз буйрса.